Тургундар Бишкектеги ак үйдүн алдында жаңы жер кодексине каршы кол топтой башташты. Алар бийлик коомдун муктаждыгы үчүн деп жерлерин алып, базар баасынан төмөн кенемде төлөп коюу мүмкүндүгүнө ээ болушу ыктымал деп тынчсызданууда. Акция катышуучулары топтолгон кол тамгаларды президентке берүүгө ниеттенип жатышат. Биз тереген үчүн келип атабыз да. Жердин баарын алып койсо эмне кылабыз да? Бийинки балдар, неберелерибиз бар да. Мы хотим знать свои права и обязанности. То есть, если недвижимость и имущество неприкосновенно, то как тогда получается, в любой момент к вам может подойти и сказать, вы подлежите изъятию. Я вот это не понимаю. 13 февралда парламент жаңы жер кодексинин долбоорун 3 окууда кабыл алган. Документ бийликке мамлекеттик маанидеги инвестициялык долбоорлор үчүн жарандардын жеке менчигин сатып алуу жолу менен алып коюуга мүмкүндүк берет. Эгерде жердин ээси аны сунушталган баада сатууга макул болбосо, анда анын баасын сот аныкташы керек болот. Кодекске ылайык баа келтирилген чыгымдын ордун толтуруу үчүн жетиштүү болуусу зарыл. Бирок документте ким үчүн жетиштүү экени жөнүндө так жазылган эмес.